أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Tafsir sabahımızda ulantabız. Tafsir sabahımızdan Surat-ı Takvir süresine kelip jetken ekenbiz. Takvir suresi Makki sürelerden katarından orun alat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azze ve celle: İze'ş-şemsu kuvirat ve ize'n-nucumu kederat ve ize'l-cibalu suyyirat. Ayat kılıp bir-birden ayatlarda okup öğrensök. Birinci ayat: İze'ş-şemsu kuvirat. Kıyamat baştalgan kezde gün orolup nuru joğoldu deydi. Alımlar aytat, tafsir alımları aytat, kim kıyamattın baştalusun bilgisi kelse, uşul kıyamat baştalu süretün bilgisi kelse anda takvir süresin okusun mına şul sürege oy jügürtsün deydi. Antikeni mına şul sürede kıyamattın baştalu süreti payandalgan. Bana birinci ayatta İze'ş-şemsu kuvirat. Gün orolup nuru joğolgonda deydi. Kıyamat günü Allah Taala mına şunda çoğun bolgon kündü, temperaturası öte kattуу jogorу bolgon kündü oroп nurun jogotup koyot eken. Mına kebir riwayatlarda kelet, kündü nurun jogotup Allah Taala. Mындайча айтканда kündü top turup, mындайча айтканда бүктөп turup, nurun jogotup turup tozokко таштайт дейт. Эми бул дегени күндү азаптайт деген эмес. Анткени бул жашоодо күнгө сыйынган адамдар бар. Күнгө сыйынып мушрик болгон адамдар бар. Күн дагы кыямат күнү ошол ага сыйынган мушриктер менен жолуктурулат. Ким кайсы нерсеге сыйынган болсо, Аллах Тааладан башка кайсы бир нерсеге сыйынган болсо, ошол нерсенин алдына, айланасына чогулат баары. Анан тозокко отун болгон абалда ошол мушриктер ошол сыйынган нерсеси менен тозокко ташталат. Мына Кур'ан-ы Керимде айтылат: "Иннакум ва ма та'будуна мин дуниллахи хасабу джаханнам." Силер Аллах Тааладан башка сыйынган нерселериңер менен тозокко отун болосуңар дейт. "Ентум лаха варидун." Силер ага алып келнесиңер дейт. Ким бул жашоодо Аллах Тааладан башка кайсы бир нерсеге сыйынган болсо, даракка сыйынабы, көлгө сыйынабы, күнгө сыйынабы, айга сыйынабы, ташка сыйынабы, ошол нерсеси менен тозокто бирге болот, тозокко отун болот. Ал эми "Иннеллезине сабакат лахум миннал хусна улаика анха мубадун." Тагдыр китебинде жакшылык жазылган адамдар булар тозоктон алыс болушат. "Ла ясмауна хасисаха." Бейиште бир ал тозоктун бир шыбыраган үнүн да угушпайт. "Вахум фи маштахат анфусухум халидун." Ал эми бейиште алар каалаган нерсеси болуп, каалаган нерсеси орундалып, аткарылып, ал жерде түбөлүккө калышат дейт. "Ва изен нужумун кадарат." Эми күн бул өтө бир адам баласы үчүн чоң бир неимат. Күн сайын Аллах Таала адам баласына күндү кызмат кылдырып койду. Күн сайын чыгыштан чыгып батышка батат. Кыяматка жакын, кыяматтын чоң белгилеринин бири күн чыгыштан чыгып батышка барган кезде Аллах Таала ошол келген тарабыңа кайт дегенде күн батыштан чыгып калат. Аллах Таала күндү адам баласына моюн сундуруп койду. Күн сайын адам баласынын кызматында. Ар бирибиз, ар бир жан зат, ар бир нерсе күнгө муктаж. Күн себеп инсан баласы өсүп чоңоет. Күн себеп адам баласынан не? Өсүмдүктөр өсөт, адам баласына рызкы даярдалат. Күн дагы өтө бир чоң бир неимат.
Wa idan nujumun kadarat. Жылдыздар төгіліп қирап қалады дейді. Жана қиямат күні мына уидал кавакибун тасарат. Қиямат күні, қиямат башталған кезде жылдыздар қирап төгіліп қалады екен. Эми мына ушул жылдыздардағы қиямат күні ордуларынан жылып кетіп, асмандағы ордуларынан жылып кетіп, ошол асмандағы не жылдыздар түшүп кетет дейді. Wa idal jibalu suyirat. Жана тоолор тытылган жүн сыяктуу болуп калат. Тоолор тытылган жүн сыяктуу болуп калат. Мана буга чейинки Наба сүрөсүндө деле айтканбыз, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Тоолор бул асманда учуп калат дейт. Эми мына ушундай чоң тоолор кыямат башталган кезде же кыямат күнү тытылган жүн сыяктуу болуп калат экен. Бул тоолор, бул жылдыз, бул күн Аллах Тааланын кудретинин белгиси. Аллах Тааланын жалгыздыгын, бирлигин, таухидин далилдеп турган эң чоң махлуктар. Мына ушундай чоң тоолор кыямат күнү жүн сыяктуу учуп калат экен. Wa idhan aisharu uttilat. Жана курсагындагы 10 айлык баласы бар кымбат баалуу төөлөргө бирөө көңүл бурбай калат дейт. Бул өтө арабтарда дагы жана башкаларда дагы төө боюнда болгон кезде, 10 айлык болгон кезде өтө баалуу саналат. Ошол туарга жакын төө ээси анын алдынан кетпей коет. Мындайча айтканда анын алдынан кетпей, дайым аны карап, тияк биягын карап, мындайча айтканда ошону дайыма аңдып төөнү. Аны кымбат баалуу экендигин, өтө баалуу экендигин билет да, аны жоготуп койгусу келбейт. Мына ошондуктан инсан мына ушул төбөсүнө аябай көңүл бурат. Эми мына ушундай баалуу, кымбат баалуу төө, мындайча айтканда баалуу анын көз алдында, напси каалоосунда, анын түшүгүндө баалуу, түшүнүгүндө баалуу деп эсептелинген төө көңүл бурбай коет экен. Качан? Кыямат башталган кезде. Кыямат башталган кезде асмандан жылдыздар төгүлүп атса, күн оролуп, нурун жоготуп атса, жана тоолор жүн сыяктуу учуп атса, адам баласы төөсүнө көңүл бура беле. Бул кыяматтын өтө коркунучтуу башталгандыгын мына көрүнүшү. Инсан өзү менен өзү алек болуп калат. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Кыямат күнү киши өз ага инисинин бир туугандарынан качат. Wa ummihi wa abi. Жана ата энесинен качат. Wa sahibatihi wa banihi. Аялынан, бала чакасынан качат. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Ар бир инсандын башкага бир көңүл бурбай турган, бир башкага бир муктаждыгы likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Өзү менен өзү алек болуп кала турган оор абалы болот. Мына кыяматтын мына көрүнүшү. Wa idhal wuhushu hushirat. Жана жапай айвандар, бүт айванаттардын баарысы бир жерге чогултулат дейт. Мына Кур'ан-ы Керимде وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Жердеги сойлоп жүргөндөрдүн баарысы, асманда учуп жүргөн эки канаттуулардын баарысы силер сыяктуу эле үммөт. Биз китепте Лаухул Махфузда эч бир нерсени ката кетирбедик. Мындайча айтканда бир нерсени калтырбай баарын жазып койдук. Кийин бизге чогултуласыңар, кийин бизге келесиңер, чогуласыңар дейт. Кала берсе кыямат күнү айвандардын бири-биринен өчүн алып берет. Мүйүздүү айван, мүйүзсүз айванды, мүйүздүү уй, мүйүзсүз уйду, же мүйүздүү кочкор, мүйүзсүз кочкорду сүзүп койгондук үчүн Аллах Таала айвандардан дагы бири-биринен акысын алып берет. Бул Аллах Тааланын адилеттүү зат экендигинин белгиси. Мына ушундай Аллах Таала сот кылат. Адамдардын алдында, кыямат күнү, мусулмандардын алдында, кафирлардын алдында, мунафыктардын алдында. Wa idhal biharu sujjirat. Деңиздер жанып от болуп калат дейт.
Мына жердин көп бөлүгүнү суу ээлейт. Океандар ээлеп турат. Мына ушундай чоң-чоң океандар, чоң-чоң дарыялар, чоң-чоң көлдөр отко айланат дейт. Отко айланат. Жер кургак бир нерсеге айланып, суусуз от болуп калат. Жердин баарысы, ошол деңиздердин баарысы алоолонгон отко айланат. Ва иден нуфусу зуwijat. Жана жандар бири-бирине кошулганда дейт. Жандар бири-бирине кошулганда ар ким өзүнүн тобу менен болот. Өзүнүн жакыны менен болот. Жакшылар жакшылар менен бирге болот. Жамандар жамандар менен бирге болот. Мына Кур'ан-ы Керимде айтат, мына ва кунтум азважан саласа. Силер 3 топ болосуңар дейт. Оң тарап ээлери, жана сол тарап ээлери, жана мукаррабундар. Мындайча айтканда Аллахка эң жакын пенделер. Жана Кур'ан-ы Керимде мына ухшурул лазина заламу азважахум. Өзүнө зулум кылгандарды алардын аялдары менен бирге, жакындары менен бирге бир жерге чогулткула дейт Аллах Таала. Ким менен бирге болгон болсо, кыямат күнү ошол менен бирге болот. Жамандар мененби, залымдар менен бирге болду, алар менен бирге кыямат күнү бирге тирилтирет Аллах Таала. Жакшылар менен болду, жакшылар менен бирге болот. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен ташаббаха би кавмин фаху минхум." Ким бир коомго өзүн окшоштурса, ал ошолор менен кыямат күнү. Ким өзүн капырларга окшоштурса, ал кыямат күнү ошол капырлар менен бирге болот. Алардын катарында турат. Эми жаннатта дагы, бейиште дагы инсан өзүнүн жакыны менен, өзүнүн атасы менен, апасы менен, өзүнүн эң жакын сүйгөндөрү менен бирге болуп турса, бул кандай бакыт? Чоң бир бакыт. Бирок инсан эгер жаман болсо, Кур'ан сүннөттөн алыс болгон болсо, анда ошол өзү менен эмне бирге болгондор менен, бидачылар менен бирге болот. Мушриктер менен бирге болот дегендей. Мына ва тара куллу умматин jafiya. Кыямат күнү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ар бир үммөттү чөгөлөп тургандыгын көрөсүң дейт. Аллах Таала шунчалык кудуреттүү зат, мына кудуреттүү зат, мына күн оролуп, нуру жоголуп атса, асмандан жылдыздар төгүлүп жатса, баалуу төбөлөргө эч ким көңүл бурбай турган болсо, жана ошондой эле ушундай кыяматтын көрүнүшү бир коркунучтуу абалда башталып турган болсо, адамдар чөгөлөп калат экен. Чөгөлөп тургандыгын көрөсүң адамдар дейт. Куллу умматин туда иля китабихил яум. Ар бир үммөт өзүнүн китебине чакырылат дейт. Ар бир инсандын жазып турган, ошол жазып турган периште, жазып турган амалдарын жазып турган периштелер бар. Ошол периштелер жазып койгон китепке чакырылат. Бул дүйнөдө паспортуң менен чакырат го кээ бир жерлерде. Ал жерде да инсан баласын ошол кылган амалдары менен чакырып алат. Ва иден нуфусу зуwijat. Ва идел маудату суилат. Жана тирүүлөй көмүлгөн кыздар суралат дейт. Тирүүлөй көмүлгөн кыздар суралганда дейт. Би айи замбин кутилат. Сен эмне үчүн, кайсы максат менен, эмне үчүн сен өлтүрүлдүң? Эми арабтардын жахилиятта бир жаман бир адаты болгон, арабтардын. Жахилиятта Аллах Таалага бир жаман ойдо болушканда, эгер ва иза бушира ахадухум бил унса залла важхуhu усвадда ва хува казим дейт. Эгер мушриктердин бирөөсүнө, Курайш капырлардын бирөөсүнө ошол жахилиятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин бир кыз төрөлдү, аялын кыз төрөдү деген кабар келсе, ичине ачуусун жутуп, ошол ачуусу жүзүнө карарып чыгып, ушунчалык жаман кабыл алат эле. Ятавара минал кавм. Анан адамдардан бекинип, жашырынып жүрөт эле. Кыз көрүп калыпмын мен деп. Ой, жаман кабар деп кабыл алат эле. Кыз көрдүң, кыз төрөлдү деп ушундай сүйүнчүлөсө, настроениясы түшүп калат эле. Аябай жаман болуп адамдардан жашырынып жүрөт эле. Анан ошол мына айтылынат рываяттарда, анан ошол кызды, төрөлгөн кызды өлтүрүп салат эле. Мындайча айтканда жерге көмүп салат эле. Же болбосо аялы төрөргө жакын атайын бир жерде казып коет эле. Ошол түшүшү менен кыз болсо, ошол чукурга эч кимге билдирбестен көмүп коет эле. Эгер уул төрөлө турган болсо, сүйүнүп, мына кадыр барк деп адамдарга сүйүнчүлөп айтат эле.
Мына ушул жахилиятты ислам жоготту. Эми азыркы кезде мунун башкача бир түрлөрү пайда болгон. Себепсиз эле мына 3 балалуу болсо 4-чүсү алып сал эми дейт. 5-чисин алып сал дейт. 6-чысын алып сал дейт. Көбөйбөй эми азыр шартыңа кара дейт. Анан болуп калган 5 айлык, 4 айлык, 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык балдарды эненин ичинен өлтүрүп түшүрүшөт. Ошолор кыямат күнү ошол инсандар суралат. Себепсиз аборт кылдыргандыгы, алдыргандыгы себеп. Калганда дагы ошол 7 айлык балдарды, 8 айлык балдарды биринчи башыны түшүрөт, кийин анан колуну түшүрөт, кийин анан эмне кыйнап, ушундай жаман бир уколду сайып туруп анан эмне башыны түшүрөт, анан колуну түшүрөт, ушинтип иритип, жанчып, мына ушундай түшүрөт азыркы кезде. Мына ушунун да сурагы болот кыямат күнү. Мына ушунун да сурагы болот. Эми мисалы үчүн бул жашоодо деле инсан акыйкат издейт. Адилеттүүлүк издейт. Эгер инсан бир мал мүлкүндө же бир кадыр баркында бир зыян жете турган болсо, ал кайрыла турган жерлерге кайрылат, өзүнүн укугун талап кылат. Эми себепсиз көмүлгөн, себепсиз өлтүрүлгөн жаш балдар дагы кыямат күнү өз укуктарын, өз ак укуктарын кыямат күнү сөзсүз алышат дейт. Ва ида сухуфу нушират, жана китептер, дептерлер, амал китептери жазылган китептер таратылган убакытта дейт. Аллах Таала кыямат күнү айтат экен да: "Икра китабака кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba." Өзүңдүн китебиңди оку дейт экен. Мына ушул сени эсеп кысап кылууда жетиштүү дейт экен. Ар бирибиздин амалыбызды жазып турган периштелер бар. Кираман катибин я'ламуна ма таф'алун. Силерде жазуучу периштелер бар дейт. Силерде эмне кылып жатканыңарды билип турушат дейт. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Инсандын оозунан бир сөз ыргып чыга турган болсо, бир сөз атырылып чыга турган болсо, аны байкап туруучу периште бар дейт. Аны сөз тезинен жазат дейт. Ошондуктан өткөн салихиндер өтө оозунан чыккан сөзгө этият болгон. Азыркы кезде биз оозубуздан чыккан сөз, жакшы сөз чыгып атабы, жаман сөз чыгып атабы, биз мунун айырмасына барбай калдык. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ав лиясмут." Ким Аллах жана акырет күнүнө иман келтирсе, жакшы сүйлөсүн, жакшы сөздөр сүйлөсүн, болбосо мунчукпасын дейт. Анткени ар бир нерсе жазылат. Ал жакшы сөз сүйлөйбү, жаман сөз сүйлөйбү, ар бир нерсе жазылат. Эртең инсан өлгөндөн кийин ал жазылган амал дептери жабылат. Анан ошону менен кыямат күнү ачылат. Мына ошондуктан инсан көбүрөөк Аллахты зикир кылыш керек, көбүрөөк дуа кылыш керек. Басканда турганда субханаллах, алхамдулилlah ва алхамдулилlah, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва хамдуху ала кулли шайин кадир. Жана Куран окуубуз керек, Куранды дайыма окуп кайталап жүрүүбүз керек. Оозубуздан жакшы сөздөр чыкса, Куран аяттары чыгып турса, бул өзүбүз үчүн эле жакшылык эмеспи? Ва ида самау кушитат, жана асман сыйрылганда дейт. Кушитат дегени бул малдын этини, мисалы үчүн мал союла турган болсо, аны этине, тересин этинен ажыратып алабыз. Ошону кушитат дейт. Асман сыйрылганда дейт. Мына Аллах Таала силердин үстүңөргө 7 кат асманды тургузуп койдук дейт. Жана ошондой эле ушундай асман, чоң бир тешиги болбогон, эч бир кемчилдиксиз өтө бир чоң бир болгон асман кыямат күнү сыйрылып калат экен. Жылдыздар төгүлүп сыйрылып калат дейт. Ва идал жахиму суират, тозок кызытылып дейт. Тозок ушунчалык кызытылып, даярдалып турат экен. Ахлусунна вал жамаа боюнча, биздин этикад, ишеним боюнча тозок бейиш жаратылган. Тозок бейиш жаратылган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына капырлар үчүн тозокту даярдап койдум деген. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Я юхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум ан-нара ва кудуха ан-нас вал хижара." О Аллахка иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла дейт. Отундары адамдардан жана таштардан болгон тозоктон өзүңдү жана үй бүлөңдү сакта дейт. Тозок кыздырылып турса, тозок кыздырылып даярдалып турат экен. Капырлар алыстан тозоктун мына ышкырыгыны, ушунчалык тозок
сагынып капырларды ушунчалык сүйүнүп мындайча айтканда мына аяттарда келет, эгер малга жем бербей кантарып туруп анан кайра жем салганда жана ат кишинеп жибергендей, кой маарап жибергендей, тозоктагы капырларды көргөндө маарап кишинеп жиберет экен да. Ва идел жаннат узлифат, жана бейиш жакын келтирилет дейт. Бейиште бейиш келтирилет, тозок келтирилет. Мына тозокту хадисте келет го, 70 000 жүгөн менен тартып келинет дейт. Ар бир жүгөндө 70 000 периште тартып келет дейт. Бейиш жакын келет, тозок жакын келет. Анан инсан баласы бейиш менен тозокко бөлүнүп кетет. Тозок жакын келтирилди, бейиш жакын келтирилди. Алимат нафсун ма ахдарат. Ошол күнү инсан баласы ар бир жасаган нерсеси менен келет дейт. Инсан не иштерди жасады, не жакшылыкты жасады, не жамандыкты жасады. Ар бир инсан мойнуна жакшылыгын көтөргөн абалда же жамандыгын көтөргөн абалда келет. Алимат нафсун ма ахдарат. Ар бир жан, ар бир инсан не алып келгендигин билет дейт кыямат күнү. Ар бир инсан не алып келгендигин билет дейт кыямат күнү. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su. Мына ар бир жан кыямат күнү эмне жакшылык алып келген болсо ошол нерсесин табат, эмне жамандык алып келген болсо ошол нерсесин табат дейт. Ар бир инсан жакшылыгы текке кетпейт. Ар бир инсандын жамандыгы дагы жоголуп кетпейт. Жакшы инсан жакшылык жазасын алат. Жаман инсан жамандык жазасын алат. Кыяматтан эч ким качып кутула албайт. Эми Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayet: "Men cabil hasenati felehu aşru amsalihha ve cabil seyyiati fela yujza illa mislaha ve hum la yuzlamun." Kim bir jakşılık jasasa, aga 10 есе көбөйтүп беребиз дейт. Эгер ким bir жамандык жасаса, ошол жамандыгына ылайык жазасын беребиз дейт. Эми жакшылык жасоо ар бир адамдын колунан келиши мүмкүн, бирок ошол жакшылыкты жакшылыктай кылып Аллахтын алдына көтөрүп баруу, алып баруу ар бир адамдын колунан келе турган нерсе эмес. Мына ошондуктан инсан жакшы амалдарын жакшы сактап, буга аракет кылуу керек. Биринчи ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, мына ушул сөздүн талаптарын, шарттарын, түркүктөрүн жакшы сактай билишибиз керек. Жана намазды күн сайын 5 убакыт намазды жакшы сактап, өз убагында окуганга аракет кылуубуз керек. Ошондуктан инсан баласы кыямат күнү не алып келгендигин билет дейт. Ошондуктан инсан жакшылыкка гана аракет кылып, өмүрүнүн акырын жакшылык менен, өмүрүнүн акырына чейин жакшылык менен өткөргөнгө аракет жасообуз керек экен. Мына ушул кыскасы. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.